Эркектердин жугуштуу ооруларын үй шартында дарылоо. Инфекциялар көп азыр учурда. Эми жугуштуу оорулар болгондон кийин, эгер жугуштуу оору экенин билбейт да, мен баягы айтпадымбы, эгер алыста жүрсө, башка өлкөлөрдө балдар иштейбиз деп жүрүшөт го, ошондо эч жака бара албай калгандан көрө, бу макролиттер деп коет бизде. Макролит антибиотиктердин ичинен макролиттер жугуштуу ооруларга жакшы влиять этет. Мисалы үчүн макролиттер баягындай внутриклеточный инфекцияларды дагы, хламидий, микоплазма, уреплазманы кошуп, гонореяны айтпайын, трихомониазды, гарнерелланы, кандиданы, башканы айтпайын, ошолордун баарын кетире турган үй шартындагы дарылар бул макролиттер. Макролиттерге азитромицин, эритромицин билген балдар болсо, ошолорду ичсе болот. Ичпей койгондон көрө, баягынтип тукумсуз болуп калгандан көрө, ошолор ичилет. Эми анда деле врачка барыш керек деп дейбиз, бирок макролиттерден, ошол антибиотиктерден ичип койсо, ичпей койгондон көрө ошол болот үй шартында. Кичине хотя бы токтотуп же дарыланып алса деле болот, конечно.